Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу бүгүнкү жыйын катышуучулары. Эки депутат азыр келе жатышат жолдо. 3 доверенность бизде. Көпчүлүк депутаттар иш сапары менен командировкада жүрүшөт. Ошондуктан, урматтуу депутаттар, ишти баштасак. Урматтуу депутаттар, күн тартиби сиздердин алдыңыздарда. Күн тартибин бекитип койсок, кимде кандай кошумча алымчалар бар? Айбек Тооталиевич, сизге сөз. Рахмат, Венера Калыбековна. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары. Венера Калыбековна, бүгүнкү күн тартибиндеги 3-чү маселе коомдук саламат сактоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдын долбоору тууралуу 2-нчи окууга келген. Биринчи окууда биз талкуулаганда ошол жыйындагы залында да биздин кесиптештерден көптөгөн сын пикирлер айтылып, ошол эле мезгилде сунуштар берилгенде, айрым сунуштар кирбей калгандыгына айланыштуу мыйзамдын негизги автору болгон ошол саламат сактоо министрлиги менен дагы баягы сүйлөшүүлөр жүрдү. Ошондуктан бул мыйзамды бир айга артка жылдырып туруп, толуктап анан алып чыксак. Ошол бүгүн күн тартибинен алып коюун сунуштайм. Birinci alp koyuyorlar, ben giyin bir ayga cıldıramda iki sunuş. Урматтуу депутаттар, эки сунуш түштү Айбек Тооталиевичтин. Биринчи сунуш 3-чү, 4-чү маселе боюнча эки мыйзам долбоору, коомдук саламаттык сактоо жөнүндө бир мыйзам, экинчи мыйзам Кыргыз Республиканын жарандардын саламаттыгын сактоо жөнүндө. Ошо эки мыйзам долбоорун бир айга узартуу боюнча бүгүнкү күн тартибинден да алып коелу деп сунуш берип атат Айбек Тооталиевич. Мен ар бир сунушту добушка коем, Айбек Тооталиевич. Биринчи сунуш бүгүнкү күн тартибинен алып койгон үчүн ушул маселени койду. Айбек Тооталиевич ошол сунушту, урматтуу депутаттар, добушка коем. Ким макул? Добуш берип койсоңуздар. Рахмат. Экинчи сунуш мөөнөтүн узартуу боюнча бир айга өзү негизи, урматтуу депутаттар, урматтуу чакырылгандар, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин регламенти жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 53-чү беренесинин 11-чи бөлүгүнө ылайык бир айга узартсак болот. Ошо бир айга узартуу боюнча добушка коем. Урматтуу депутаттар, добуш берип коюңуздар. Баары макул, каршы жок. Рахмат. Анда 3-чү, 4-чү маселе алынды күн тартибинден. Анда, урматтуу депутаттар, күн тартибин толугу менен добушка коем. Добуш берип коюңуздар. Баары макул, каршы жок. Рахмат. Биринчи маселе, урматтуу депутаттар. Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына саясий жана диний инамы үчүн социалдык, улуттук жана башка белгилери боюнча куугунтуктан жапа чегип акталган граждандардын укугу жана гарантиялары жөнүндө, Кыргыз Республикасынын улуттук архив фонду жөнүндө, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө, Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору жөнүндө. Аталган мыйзам долбоору демилгечилери Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңешинин депутаттары Акаев, Шакиев, Султанбекова, Самый Кожо. Бул маселе боюнча комитеттин жыйынына тиешелүү министрликтердин жетекчилери чакырылган. Анда сөз, урматтуу депутаттар, баяндама үчүн Жанар Конычев сизге берилет. Сөз сизге. 3-чү, 4-чү маселе боюнча келгендер, чакырылгандар кетирсеңиздер болот. Сөз сизге, Жанар Конычевич. Чоң рахмат, урматтуу Венера Калыбековна, урматтуу комитеттин мүчөлөрү. Аталган Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору 1918-1953 жылдары саясий жана диний инаным үчүн социалдык, улуттук жана башка белгилери боюнча куугунтуктан жапа чегип акталган граждандардын укугу, башкача айтканда, саясий репрессиялардын бардык курмандыктардын реабилитациялоого багытталган. Урматтуу депутаттар, өзүңүздөр билесиздер, ошол учурда Кыргызстандын өзүнөн тарыхчылардын айтымында дээрлик бир 40 миңге жакын деп айтылып жүрөт. Биздин ата бабаларыбыз атылган, сүргүнгө айдалган,
камалган, соттолгон мындай өтө оор учурду баштан кечирген. Андан дээрлик 100 жылдан ашуун убакыт өткөндөн кийин биз кийинки урпактары биздин эң негизги миссиябыз аларды кеч болсо дагы мындай саясий реабилитация кылышыбыз керек деген ойдомун. Бул боюнча биз Борбор Азия өлкөлөрүнөн абдан артта калып атабыз. Мына бул жерде Абылабек Асанканов агайыбыз отурат. Болот Абдрахманов отурат, Атабейитти ачкан, азыркы Атабейит улуттук тарыхый мемориалдык комплексинин жетекчиси, мурдагы коопсуздук кызматынын жетекчиси. Өзгөчө мына жакында эле көрдүңөр, Өзбекстанда президенттин указы чыгып, атайын комиссия түзүлүп, өтө тездик менен ошол убактагы жанагы атылган, камалган, сүргүнгө айдалгандардын бардыгын актап атат. Жетиштүү каражатты бөлдү. Казакстанда дагы президенттин указы чыгып, дээрлик 360 миңдей адамды Казакстан актады. Токаев өзү бюджеттен каражатты бөлүп берип, 400дей изилдөөчүнү, тарыхчыларды тартты. Бүт чет өлкөгө чыгып, архивди аңтарып, казып атышат. Жылына дээрлик 3 миллион доллардан акча берип атат. Мурда биздин ата бабаларыбызды мына ошол эле билесиңер, мына 91-жылы араң бизде мына Атабейитте биздин 138 Кыргызстанды түптөгөн, Кыргызстандын накта элитасынын мындай сөөгү табылып ачылган. Ошондон кийин ар кандай кыймылдар башталды, бирок тилекке каршы Кыргызстан ушул жаатта бир топ кечигип атабыз. Бирок азыр дагы кеч эмес. Биз ошол убактагы жанагындай ар кандай шылтоо менен кордолгон ата бабаларыбыздын, мисалы азыр көбү бизден дагы жогорку соттон башкадан актап атышат. Бирок кечигип атабыз. Ошондуктан биз дагы башка өлкөлөрдүн үлгүсүн алып, өзүнчө атайын комиссия түзүп, ал жерде тарыхчылардан болот. Биз мыйзам долбоорунда сунуштап аткан комиссияда ГКМБдан, МВДдан, бейөкмөт уюмдардан, тарыхчылардан ал жерде түзүп, жогорку кеңештен сунуштайбыз, ошондой комиссияны биз дагы түзүшүбүз керек. Түзүп, ушул маселени кайрадан карап чыгып архивди ачсак, бизде дагы өтө көп миңдеген адамдар дагы кошулушу мүмкүн. Мына билесиңер, мына Нарында 2 жыл мурун Казыбек Казалчынын мааракеси белгиленгенде гана ошого үлгүрүп калалы деп, мына ген прокурор өзү баш болуп киришип, мындай аны актады. Эми ал кишилер жок азыр. Бирок биз кийинки муун мындай саясий бир бааны берип, актап муну бюджеттен жетиштүү каражатты бөлүп, ушул тарыхтын үстүнөн иш алып барышыбыз керек деп ойлойм. Мына бул жерде 10 томдук китеп турат. Мына Болот Абдрахманов отурат. Ушуга каражат таппай, мына бүт ушул жерде 20 миңге чукул жанагы репрессияланган адамдардын тизмеси. Биздин баарыбызга ошо Кыргызстан бизге мындай асмандан эле келип калган эгемендүүлүк деп мындай түшүнөбүз. Бирок андай эмес. Кыргызстан эгемендүү болуш үчүн бизге миңдеген ата бабалардын каны, жаны менен келди. Ошон үчүн бул мыйзам долбоору Россияда дагы бар, алар дагы бир топ жолу өзгөрттү. Бирок биздики ушул эмнегедир эски боюнча, эски жанагы 91-жылы кабылган боюнча мындай калып кетип отурат. Ошондуктан биз ушул комиссия түзүү боюнча, ал комиссияны жогорку кеңеш бекитет, жогорку кеңеш түзүп, анан өкмөт кандай иштеш керек экенин жобосун өзү өкмөт иштейт. Ошондуктан мына ушул репрессияланган адамдарыбыздын тизмесин дагы мына болгону 100 дана чыгыптыр. Болгону 100 дана, анын дагы 60-ын чет өлкөлөр сатып алыптыр. Биздин өзүбүздөн сатып алган киши жок. Ошондуктан биздин өкмөт дагы буга абдан маани берет деп ойлойбуз. Өзбекстанда болсо окумуштуулар, тарыхчылардын баарын тартып азыр абдан да тездик менен ушул тарыхка баа берип, ошол убактагы мына 1918-жылдан 53-жылга чейинки репрессия болгон ата бабаларыбызды актоо иштери катуу жүрүп атат. Ошол жактан Кыргызстан бир аз кечигип атабыз. Ошону комиссияны түзүшүбүз керек. Комиссияда ошол жерде ГКМБдын өкүлү, МВДнын өкүлү, тарыхчылар бардыгы биригип туруп, анан ошол актоо иштерине киришиш керек деп ойлойм. Рахмат чоң. Рахмат, урматтуу депутаттар. Анда суроо жоопко өтөлү. Кезектеги сөз Жылдыз Эсенбековна сизге берилет. Рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер, бүгүнкү жыйынга катышуучулар.
Жанар Куланыч, у меня просто один вопрос. Вы говорите, что здесь информация о необходимости финансирования. Принятие настоящего проекта закона не требует дополнительного финансирования из республиканского бюджета. Откуда будет финансироваться данный проект? Азыр өкмөттүн корутундусу өкмөт жалпысынан каршы эмес. Бирок бул ошол комиссия иштегенде болгону жана катчысына бир айлык төлөп берсин десек, өкмөт ошол акчаны да каяктан табабыз деп. Эми ал менимче мындай өкмөттө маселе болбош керек. Мисалы ошол эле мына Кыяз Молдокасымовдун Мурас фондуна Кыргызстан тарыхын жазуу боюнча, мына Кытай менен иштөө боюнча президент фондунан бөлүп берди. Мына ошондой фонддордон деле каражат болот деген ойдомун. Менимче бул мындай проблема болбойт да. Өкмөт эми ошо бир кишиге айлык төлөп бере албаса, бул кандай дейм да мен, ошо өкмөт эптеп эле бир мыйзам чыгарса ошо каршы деп бир кишинин айлыгын эми төлөнөт булчу. Комиссия түзүлөт, мындай президенттин фондунан болбосо мындай биз кеңешип төлөп берет деген ойдобуз. Жана Азыр эми бир эле адам айлык алып турсун деп атабыз, анан булар комиссия чогулуп ишин баштаганда анан кийин каржы булактары дагы өзүнөн өзү табылат. А бул жерде иштегендердин көпчүлүгү мисалы жогорку кеңештен бир өкүл кирсе, мисалы Кундуз Кошалич кирсе, бул киши ансыз деле айлык алат да жогорку кеңештен. ГКМБда, МВДда иштегендер ансыз деле айлыгы бар. Бирок комиссия ошол жерде иштегенде ошо бир уюштуруп жүргөн адамга гана айлык акысы, маянасы керек деп ойлойбуз да. еще один вопрос. Цель данного проекта – это чтобы комиссия имела право, да, давать заключение о реабилитации без решения суда, так? Ооба. Анткени бул комиссия азыр эми элестетиңиз, мисалы Ноокаттан же Лейлектен же Алайдан мындан урпактары жүрүшөт да. Биз ата бабабызды ушул басмачы деген убагында караланган, мен аны акташым керек деп. Анан алар келип прокуратурага кайрылып, анан сотко кайрылып, алар болсо кайра ушул жака жөнөтүп жүргүчөң, мындай абдан көп убакыт кетип атат да. Бирок алар деле актап берет, баары бир актайт. Бирок эми ошол бюрократиялык көрүнүштөрдү жойсок жакшы болот эле да. Ал жерде деле ошол тарыхчылар, мына Илимдер академиясынын өкүлдөрү отурат, булардын бардыгы колдоп атышат. Ошол комиссиянын чечими будет юридически законным. Ооба. Комиссиянын чечими Комиссия без актап берет, решения да? суда комиссия актап берет и перечинге киргизилет, да? Туура. Рахмат, биз колдойбуз, конечно, бул законду. Рахмат, Жылыс Эсенбековна. Кезекте сөз Кундузбек Кошалевич сизге берилет. Рахмат, Венера Калабековна, урматтуу кесиптештер, урматтуу чакырылгандар. Жанар Кубаныч, ушуну чечилет деп эле чечип туруп анан кийин киришсек кандай болот? Буну бизден азыр өзүңүз айткандай ошол репрессияга туш келген ата бабаларыбыздын көптөгөн урпактары бүгүнкү күнгө чейин айтып келишет ушунучу. Сиз айтып кеткендей туура маалымат, бул биз башка коңшу мамлекеттерден кеч калып атканыбыз бул анык. Бирок орусча макул айткандай, лучше поздно, чем никогда дегендей, биз азырда болсо аракет кылып ушул маселени чечип коюп туруп анан кетсек кандай болот? Себеби дегенде бир эле кишинин айлыгын деп атасыз азыр. Калгандары бул жерде айлык төлөнбөгөндөн кийин барсамбы, барбасамбы, убактым жок дегендер башталат да. Ошон үчүн бир определенный количество адамдардын айлыгын төлөй турган кылып эле өкмөттү милдеттендириш керек болчу. Ошондо ошону чечип алсак кандай болот дейм да. Кандай дейсиз буга? Кундуз Кошалич, оюңуз абдан туура. Бирок ошол жанагы айлык акыларын, немелерин биз ушул мыйзамга жазбай эле министрлер кабинети ошону жобо менен өздөрү бекитсе деп атабыз да. Негизинен жетекчилик каршы эмес. Жок, сиз айтып аткан маселеге мен каршы эмесмин. Буну бай чечилет деп атпайсызбы? Буну чечиш керек. Азыркы комиссиянын мүчөсү болуп отурган адамдардын дагы ушулардын да убактысы бар. Алар убактысын коротуш керек. Анан ар бир адамдын эмгеги бааланбаса, айлык акы менен чегерилбесе, алардын айтып атпаймынбы, шылтоосу башталат. Эми шылтоо болбосо дагы убактысы чыкпай калат, келбей коюшу мүмкүн. Анан бул сиз айтып аткан, кечигип аткан биздин өзүбүздүн ушул проектиңиз дагы кечигет да. Анан чойлот. Туура айтып атамбы мен сиздерге? Ошондуктан муну чечиш керек.
Bunu mилдеттендириле чечиш керек. Анан жана мына силер өзүңөр да айткандай, бюджеттен эч кандай талап кылынбайт деген сөзүңөргө мен кошула албайм. Буну бюджеттен бөлдүрүш керек. Өзүңүз айткандай эле бөлдүрүш керек муну. Бөлдүрүп, башка булактардан да болсо акча таап, муну сөз түрдө камсыз кылыш керек айлык менен. Айлык менен камсыз кылбаса, мына азыр өзүңүз билесиз, жергиликтүү кеңештерде депутаттардын айлыгы башталыш эсепте болгондуктан, муларда айлыгы жок, мына депутаттар келсе келет, келбесе жок. Ушундай сөз болуп калат да бул жерде элечи. Муну сөз түрдө айлык менен чыгарыш керек буларды. Ушул эң керектүү комиссиянын мүчөлөрүн алыш керек дагы, аларды айлык менен чыгарбасак болбойт. Ушуну маалыматты бир карап көрүңүзчү. Туура. Бул комиссия түзүлөрү менен буюрса жанагындай фонддор башкалардан болот. Бирок жанагы жыл сайын бюджетти бекиткенде карап отурбай, азыр ишин баштап алгандан кийин анан Жок, комиссия түзүлгөндө ошол адамдар билиш керек да. Комиссия түзүлөрдүн алдында адам билиш керек. Эмнеге баратканын билиш керек. Анан эртеңки күнү ал колдоо алынабы, алынбай калабы дебей, ошол адам да ишеничтүү барыш керек да. Мен ушул иш менен, жумуш менен алек болом, иштейм деп себеп дегенде биз көчөдөн алып келип коюп аткан жокпуз ал комиссияга мүчөнүчү. Ал кишинин өзүнүн орду бар, коомдо орду бар ал кишининчи. Ошол тарыхчы болобу, ошол эле жана сиз айтып аткандай бул проект менен иштей турган адамдардын ар биринин өзүнүн орду бар. Анан үйдөгү же болбосо өзүнүн кыла турган ишин баарын таштап коюп, келип бекер иштеп берем деген патриоттор чыгышы мүмкүн, бардыгы эмес да. Мен ушуну сизге сунуш кылар элем. Муну комитетке ушуну оңдоп, анан бул жактан биз милдеттендирсек, ошондо милдеттендирип, анан кийинки толук камдоону алып чыгып берели. Себеп дегенде бул парламентте да каралат да. Каралгандан кийин ошол жакта дагы өзүңүздүн выступлениеңизде ушулардын бардыгын убедительно айтып, жеткизип, анан муну толук камдоо болорун мыйзамга алып чыгыш керек. Азыр биз муну кыла берели, анан эртең мындай болот, болуп калышы мүмкүн деген сөздү токтош керек. Себеп дегенде мына өзүңүз белгилеп кетпедиңизби? Коңшу мамлекеттер эмне деген акчаны бөлүп атат бул жакачы. А биз жок дегенде айлыгын чечип берели. Биз анчыкча бөлө албасак дагы чечип берели. Балким биздин дагы коомдогу жеке ишкерлер бар. Ошол эле репрессия болгон ата бабалардын урпактары бар дегендей. Алар чыгышы мүмкүн. Мына биз дагы жардам берели, айлык майынан төлөп берели, керектүү тыйындарды бөлүп берели дегендер чыгышы мүмкүн да. Буга гарантия жок да эч кандай, туурабы? Чыгышы мүмкүн алар дагычы. Ошондуктан азыр жок дегенде ушу комиссиянын мүчөлөрүн чегирип берели айлыктарын. Андан кийинкисин карасак болот. Анан эми иш башталып электе эч кандай акча талап кылынбайт деп жазып коюп турсаңар, ал эч кандай акча талап кылынбаса, азыр уккандан кийин да көптөрдүн уже настроение түштү. Биз эртең анын фонд издейбиз деп. Ал сизди ал фонддор сизди угабы, укпайбы, колуңуздан келип калабы, келбей калабы деген буларда да күмөнөлөр пайда болот да. Кандай дейсиз буга? Рахмат. Мен жооп берип коеюн. Бул Кунзу Кошалевич, жана Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясында тарых, археология жана этнология деген институт бар. Ушу илимдер академиясынын алдында түзүлөт. Ал жерде ансыз деле мына тарыхчылар иштеп атышат. Жанагы сиз айткандай, бизде болгону Өзбекстан, Казакстан башка өлкөлөргө караганда жанагы фанат тарыхчылар гана иштеп атат да. Жана мекенчил ушул өзүнүн башка жумушун таштап, ушуга өмүрүн арнаган адамдар иштеп атат. Аныңыз туура. Бирок эми биз ушул айлыгы баланча болсун, түкүнчө болсун деп эмес, биз жанагы көмөк көрсөтсүн деп жаздык да, жалпылаштырып. Баланча миң акча бөлүнсүн деп аны мыйзамга жазып койсок болбойт. Бул жанагы архив жөнүндө мыйзам болуп атпайбы? Анан жанагы саясий жана диний ынаным үчүн социалдык, улуттук жана башка белгилери боюнча куугунтуктан жапа чегип акталган граждандардын укугу жана гарантиялары жөнүндө. Ал жерге сумманы көрсөтүштүн зарылдыгы жок. Бирок биз жана колдоо көрсөтсүн деп койдук да. Колдоо көрсөтсүн, көмөк көрсөтсүн деп мыйзамда так жазылды. Мыйзам кабыл алынгандан кийин комиссия түзүлөрү менен каржы булагын өкмөт чечет. Аны экөөбүз отуруп алып парламенттен такалап чечтиребиз. Ушул көмөк көрсөтсүн деген менимче жетиштүү да.
Азыр булар эң негизгиси ошол документтерге мындай орусча айтканда доступ. Ошону алышса, комиссия түзүлүп отургандан кийин көмөк көрсөтсүн деп жаздык. Канча каражат болсо дагы бере берсе ашыкча болбойт. Бугач ишкерлерби? Мына азыр Атабейитте Болот Абдрахманов менен сүйлөшүп отурам мен. Атабейит тарыхый улуттук мемориал комплексинде. Жанагы эмен тазалаган трактору жок. Үстүнөн тамчы өтүп атат мисалы. Ошол сыяктуу өтө чоң көйгөйлөр бар. Анын бардыгын эми биз бюджетти карап атканда киргизебиз сөзсүз. Бирок бул жерде эми зарплатасынын суммасын башканы жазып отурган мыйзамга туура болбой калабы дедик да. Жанагы туура айтып атасыз. Бирок берсеңиз го ала беребиз биз. Туура айтып атасыз. Мына өзүңүз дагы өзүңүздүн сунуштап аткан проектиңизге кээде өзүңүз каршы чыгып калып атканын айтып атам да, мен кээде каршы чыгып калып атам. Себеби дегенде мындай да, биз баягы боло берет, ана муну деп чечип алабыз деген маселени токтотуш керек болуп атат да. Так кеселе чечип салыш керек болуп атат муну үчүн. Так чечип салып, мынакей сиз азыр өзүңүз айткандай ошо Атабейиттеги биз барып сыйынып жүрөбүз, ушул кечки барып Кур'ан окуп жүрөбүз. Бирок ошол жерде толук камдуу тазалоо иштери же башка бир кемчиликтерди бүтөгөнгө каражат жок болуп атат, көрдүңүзбү? Мына ошондой эле болот да bu дагычы азыр. Бул ошондой эле болот. Сиз айтып аткан, мен айтып атпаймынбы? Биздин мекенчил патриот фанаттарыбыз иштеши мүмкүн муну менен. Но бирок комиссиянын мүчөлөрүнүн баардыгы толук камдуу бүт баардыгы патриот эмес. Буларды деген кызыктырыш керек. Булардан кызыктырганда эмес, буларга айлык төлөп кайра талап кылыш керек. Кана комиссиялар эмне иш кылды деген талапты коюш керек. Андай кылбасак биз азыр эми чоң эле кишини, чоң эле аксакалды алып келип уговаривать этип, иштеп берип коюңузчу, келип коюңузчу деп комиссиянын төрагасы келип суранып атса жакшы болобу? Жакшы эмес да. Ошондуктан муну толук кандуу чечип эле шашпагыла бир жумага калтыргыла дагы. Конус Кошалевич, эми сиз проект оңдоп айлык акынын суммасын жазып мыйзамга деп атасыз. Жага эмне деп атасыз? Чегериш керек муну. Жок, көмөк көрсөтсүн деп жазылды ал. Жазылды. Мыйзамга эми баланча 17 миңден айлык алсын деп жаза албайбыз да. Көмөктө канча болуп калат? Көмөктө канча деген болуп калат? Жок, ал жерде эми өкмөт өзү чечет да, министрлер кабинети жобону белгилейт. Мен өзүм Мыйзам, жок, сиздики туура. Бирок биз могу комиссия түзгөндөн кийин жана каражатты талап кылганда экөөбүз парламенттен иштейбиз анычы. Мен өзүмдүн оюм Токтом кабыл алабыз, бюджетке киргизебиз, ошондой кылабыз да. Эми мыйзамга жанагы айлык акынын суммасы жазылбайт да, бирок көмөк көрсөтсүн деп жаздык конкреттүү. Толук камдуу таанышып чыгайынчы, мен дагы анан дагы отуруп сүйлөшөбүз. Мен дагы анан Болот Жумашевич бир убакыт болсо бир кайрылып кетсеңиз, ушул боюнча дагы. Болот Жумашевичке сөз берсек жакшы болот эле негизи. Жок, анан эми мен оюм менен кошуласызбы же кошулбайсызбы? Сиз жооп берип коюңузчу. Жок, микрофонго. Микрофонду үзүп айтырсыңыз болот. Менин сунушум менен кошуласызбы, кошулбайсызбы? Менин сунушума кошуласызбы, кошулбайсызбы? Мен бир сөз айтып кетсем уруксатпы? Менин пикирим менен макулсуз же макул эмессизби? Кошулам. Же болбосо бул жерде эми кайра эле бул закон мындай иштебей калышы мүмкүн деп коркуп атабыз да. Негизи буга иштеп берем деген патриотторду мына Абылбек Асанканович экөөбүз уже жарым жылдан бери муну талкуулап атып бир ончакты жакшы тарыхчыларды таап койдук. Алар бүгүндөн баштап кача иштегенге даяр. Бирок буларды да колдош керек. Эми жанагы казактар айына $700 төлөйт экен. 400 кишиге $700. Бизге кача кичине болсо да ушуга келгенде эле каражат жок болуп калган. Болот Жумашевич, сиз кыска жооп берсеңиз, менин пикирим менен макулсузбу же макул? Колдойсузбу менин пикиримди? Ошону сурап атам мен сизден. Анан эми ал $700 төлөнөбү, $1000 төлөнөбү же $5 төлөнөбү, это маселе башка. Мен пикиримди сурап атам сизден. Менин пикирим макулсузбу? Ошону айт. Так. Урматтуу депутаттар, мен толугу менен урматтуу Кошалевичтин сунушуна кошулам. Себеп дегенде, биздин пикирибиз боюнча бүт областтагы тарыхчылар, Баткенден, Жалал Абад, Ош, Үскөлдөн, алар менен барып келип туруш керек, транспорт керек, а жерден на местных архивах они должны работать. То есть финансирование... Микрофонго сүйлөсөңүз. Абдан туура айтып атасыз. Сиз менен толугу менен кошулабыз. Мен айтып атканым, рахмат сизге. Микрофонду өчүп койсо болот. Мен айтып атканым жанагы иш. Бул мыйзамды автор болуп эле алып чыгып эле экен, мынакей мына тыштап койдук экен, калган кылгыла деген баягы кылсаң кыл, кылбасаң кыл дегендей эле мамиле болуп атат да. Жасасаң жаса, жасабасаң жасабай эле кой деп. Мына айтып атпаймынбы? Бул
четин элет, мына даже мейли башка областтарга эмес, шаардын ичинде передвигаться. Академия наука барыш керек болот, башка дагы уюмдарга барыш керек болот. Бул кагаз иштери керек болот буларгачы. Анан азыр баштан электе ушинтип чийке кылып атсак, бул жылбайт. Бул иштебейт, бул мыйзам иштебей калат. Сизден сурадыш, муну бир жума калтырыңыз. Муну оңдойлу. Өкмөттү жок дегенде хотя бы жөн канцелярский кагаздарын чечип берүүгө аракет кылыш керек. Биринчичи. Булардын жок дегенде негизги маселесин чечип бербесек иштебейт бул мыйзамыбыз азырчы. Азыр жөн мына ура болду давай. Анда бул мыйзам кабыл алынбайт экен. Бул Кунуз Кошаевич чоң кадам. Чоң кадам. Макул. Бул көп убакыттан бери өтпөй келген. Тарыхчыларга азыр албетте акча керек дейт. Тарыхчылар, маданият ишмерлери, ушул жерге келген адамдар ким акча керек эмес дейт. Бардыгына акча керек. Бирок бул өзүнүн комиссия түзүлгөндөн кийин, комиссияны түзүп алгандан кийин ал каражаты табылат. Сиз азыр өкмөттөн анда 3 миллион доллар керек деп жазып койгон, анда өкмөткө каршы пикир келет. Президент кол койбойт, өтпөйт да. Биз ушуну сүйлөшкөнбүз. Президенттик администрация менен да сүйлөшкөнбүз. Силер азыр буга каражаттын так суммасы жазылбайт, урматтуу туугандар. Баланча бюджеттен баланча акча керек деп жазылбайт буга. Бул түзүлө бергенден кийин фонд, анан ошентип ишке ашат да. Эми мыйзамга каршы чыккан жок, мен колдойм. Жок, ооба мыйзамды колдоп берет, эми негизги комитет бул конституциялык комитет, бирок бул жактан кошумча өткөрүшүбүз керек. Өкмөттүн позициясын так алып келебиз эмки жыйынга чыгышына. Жыйын чыгышына өкмөттүн позициясын алып келсеңиздер да. Алып келебиз. Азыр колдоп берип коюңуздар. Рахмат. Рахмат, Кудайбек Кошалевич. Кезектеги сөз Айбек Тураталиевич сизге берилет. Рахмат, Венера Калыбековна. Жанар Кубанычбекович, мыйзам негизинен эң туура. Анткени мына биз өзүбүздүн алыска барып эле коңшу мамлекеттер ата бабаларды кантип актап атканын баарыбыз эле угуп, билип, көрүп жүрөбүз да. Биздин дагы канчалаган ата бабаларыбыз, канчалаган биздин чыгаан ошол кезинде бүгүнкү биз жеткен эгемендүүлүккө жеткиремин деп канча ата бабаларыбыз убагында басмачы аталып, чыккынчы аталып, эл душманы аталып, канчасы атылып жок болду. Бирок биз ошолор баштаган жолдор менен бизге чейинки ата бабаларына эгемендүүлүгүбүздү алып берди. Биз ага өтө кубанып сүйүнүшүбүз керек да. Бирок ошол эле мезгилде биздин мына кесиптештер айтып кеткен эң туура да. Мен мына өкмөттөн каржы министрлигине суроо берейинчи. Эмнеге биз ушундай тарыхыбызды, биздин ушундай жаркын келечекке келиш үчүн Ополтоодо эмгек жасаган ата бабаларыбызды колдогонго келгенде эле аркага качасыздар? Эмне себептен бул каржы маселесин карап бербедиңиздер? Же Куронбековна. Жооп бериңиздерчи. Айбек Тураталиевич, мыйзамды жазып аткан инициатор кандай нерселер болот деген биз маселе тоже коюп келдик да. Кандай мыйзамда болгондо кандай порядок менен иштейт депчи. Биз, например, ар бир нерсесин билбей туруп, мен эсептей албайт экенмин өзүм эле туруп, бул жерде мындай болот депчи. Мен каржы дополнительно, например, буларда жазылып атат, каржы кереги жок деп атат. Мен жазып берип атам, каржы керек болот. Муну жакшылап караш керек. Анан дагы бул жерде багы эң башкы позициясы 27 позицияны киргизип атат да, дополнительно ошолордун баары каралып, обоснованно на тот моментте болсо дагы аларды, например, сейчас бүгүн считать как бы этим деп. Это вот аны эсептеп келгенде эле 1,5 миңден, например, даже как бы это компенсация части эле как бы канча сумма кетип атат. Аны изилдеш үчүн ар бир комиссиянын дагы эмесинде мындай жазылып калыптыр да, комиссиядагычы, например, он секретариатына вознаграждение төлөнөт, бирок комиссия является юридическим лицом. Он как ар кайсы жерден чогулуп келген, например, элдерди как юридическое лицо кылып составлять этилет. Тоже ушундай туура эмес нерселери бар деп биз жазып бердик да. Акча керек болот. Андагы считать этип алып туруп, анан инициатор караш керек да. Например, бул закондо иштеш үчүн монча акча керек болушу мүмкүн деп мындай приблизительно планировать этип алып туруп кылыш керек да. Анан анысы жок келип, анан, например, мен жалгыз бул ишти, например, считать эте албайм. Ошон үчүн биз жазып бердик. Буга дополнительно акча керек болот. Эртең бул закон, например, иштебей туруп калышы мүмкүн депчи. Мына туура айтып кеттиңиз да, биз буну берип атканыбыз, Жанар Кубанычбек, сизге дагы азыр кесиптештер туура эле маселени коюп атат да. Сиз айтып атасыз, эртең мыйзамды кабыл алып бере берели, өкмөт иштейт деп. Бизде мыйзам иштейби, өкмөт мыйзамга карап иштейби, кандай болуп иштейт? Мыйзам кабыл алынгандан кийин өкмөт ошол мыйзамды аткаруу боюнча жобо иштеп чыгат. Биз ошон ошол жобо мен айтып атам да, мына каржылоо зарылдыгы жөнүндө маалымат деген жериңизде азыр мен дагы бир кайталап окуп коеюнчу, Жылгыз Эсенбековдун окуду эле.
ушул мыйзам долбоорду кабыл алуу республикалык бюджеттен кошумча каржылоону талап кылбайт дейт. Эртең биз болуптур деп алып кое берели мыйзамды. Сиздер мынаны жазып келип мыйзам чыгаргансыз, жанар Павлович, кечирип коесуз, өкмөт эчтеке бере албайт десе, сиз кантип аны мыйзамдын иштешин талап кыласыз? Өзүбүздүн мыйзамда жазылып турса, вот талап кылынбайт деп. Биз кантип кийин каражат талап кылабыз? Мына азыр Жебек Куромбеков айтты. Эч кандай жазуу жок эле, талап кылынбайт дегенин, бирок мен кошуп койдум деп атат. Каржы талап кылынат деп. Биз эми баягы жакшы сөз бар го бизде, бешиктеги баланын туулганына эмес, турарына сүйүн деп. Биз мыйзамдын өтүшүнө эмес, ошонун иштешине аракет кылбайлыбы? Айбек Тураталиевич, кошуна өлкөлөрдүн мыйзамдарына карап чыктым да. Ал жерде мыйзамда ушундай комиссия түзүү жөнүндө гана жазылган. Конкреттүү каржылоо тууралуу ал президент указ чыгаргандан кийин тиешелүү министрликтер ошол менен иш алып барып атат азыр. Азыр өкмөт баланча миллион акча каражат бөлүнсүн деп жазып койсок, өкмөттү билесиз. Каражат жок деп дагы баштайт. Ошондуктан азыр комиссия түзүлүп, ал жерде айлык албайт. Көпчүлүк албайт айлык. Мисалы ГКМБда иштеген адам өзүнүн айлыгы бар да ал жерде, мисалы. Ошол жерде бир катчынын гана айлыгын жанагындай фонддон эмеден төлөп беришсе болду. Каржы берсе, албай койгонго эмеси жок. Акча табылган сайын ала берет. Фонддон бөлүп берсин, ал канчалык каражат акча көбүрөөк бөлүнсө ошончолук жакшы. Жанар Кубанычбекович, мына дагы айтып атасыз да сизчи. Биз мындай мен деле ушул мыйзамга соавтор болуп кирип, өзүмдүн сунуштарым менен киргим келет да. Анткени акташыбыз керек. Бирок ошол эле мезгилде биз мына коңшу өлкө эмес, биз давай өзүбүздүн мыйзамды жазайлы. Неге коңшу өлкөнү ал кандай болсо ошондой болушубуз керек? Биз өзүбүзчө көз каранды өлкөбүз. Мамлекет биз өзүбүзчө. Биздин өзүбүздүн мыйзам болуш керек. Биздин өзүбүздүн сөз болуш керек. Ошондуктан мен бул жерде сиз кайра эле биз мындай чыныгы, тарыхый маселе болуп аткандан кийин, бул сиз бир эле сиздин же депутаттардын маселеси эмес, бул жалпы ошол өкмөттүн да маселеси болуш керек. Алар да ачыгын айтыш керек. Вот биз сиз толук мынча миллион деп жазбайлы, ошол каржы жактарына, керектүү каржы маселелерине чечип берүү милдеттендирилди деп бир азырда да мыйзам менен биз милдеттендирип коюшубуз керек да, Жанар Кубанычбекович. Мен ошону эле айтып атам. Бул мыйзам өтө керек. Азыр мынакей кээ бирки жерлеринде азыр башкы прокуратуранын орун басарынан да сурайбыз. Азыр кээ бирки жерлер чын эле мыйзамга каршы келип калган пункттар кирип калыптыр. Алар кандай болот? Ал жактарын кандай карайбыз? Комиссия бул решениясы кабыл алынат деп. Комиссиянын составында кимдер болот? Ал жерде кандай решениялар кабыл алынат? Туурабы? Эми биз баарын мына элге үлгү боло турган сиз менен мен да, биз да. Анан биз өзүбүз азыр боло берет деп олтурсак, эртең болбой калат. Ошондуктан ушул жагын биз чөткө бир карап алып барсак жакшы болот. Менин оюм ошол. Анан башкы прокуратуранын эжеке, сиз бир ушул мыйзам боюнча бир оюңузду айтып койсоңуз. Укуктук жактарына баа берип койсоңуз. Саламатсыздарбы, башкы прокурордун орун басары Үмүткан Нургазиевна. Бул мыйзам чындыгында козголуп жаткандыгы туура реабилитация кылышыбыз керек да. Но бирок бул мыйзам боюнча башкы прокуратурага официалдуу заключение корутунду берүү жөнүндө келген эмес экен. Бирок бүгүн чакырды, мен таанышып чыктым. Бул жерде бир айта турган нерсе бар экен да, жанагы азыр өзүңүздөр да белгилеп кеттиңиздер, комиссия боюнча комиссиянын мүчөсүнө омбудсмен, прокуратура, ички иштер, ГКНБ кирет деп атасыңар. Ошол эле учурда ушул комиссиянын мүчөлөрүнүн өзүнчө печати, штампы болуш керек деп, юридический лицо болуш керек деп. Анан органы прокуратура, ошол эле ГКНБ, МВД биз юридический лицого кире албайбыз. Ошол эле жогорку кеңештин депутаттары да юридический лицого кире албайт да. Бул жеринде көп нерсени оңдош керек экен да. Анткени бул мындай да, эгер кыскача айтсам, реабилитацияны азыркы учурда ушул мыйзам негизинде прокуратура кылып келет. Прокуратура ГКНБ менен эле МВДнын архив справкасы негизинде биз реабилитация кылып беребиз. Эгерде ГКНБда, МВД ал справка болсо, реабилитация жөнүндө справка болсо, биз ошонун негизинде эле өзүбүздүн справкабызды берип, анан ал баягы компенсация алганга жардам берип келген. Анан экинчи жагы бар. Соттун чечимдери бар да, бул жерде баягы Советтер Союзунда ар кандай мыйзамдар менен соттун чечимдери чыккан. Ал соттун чечимдерине башкы прокуратура кылмыш ишин кайра окуп чыгып, анан корутунду менен жогорку сотко кайрылып келгенбиз. Анан ошол комиссиянын ушул жагы да карама каршы келип калабы деп атам да. Жанар Кубанычевич, мындай да, биз эми мыйзамдуу өлкөбүз. Мына азыр Үмүткан айым туура айтып атат.
Biz жана сиз Жылыз Эсенбековнун суроосуна айтып кеттиңиз, булар ошолордун чечими күчүндө болот деп айтып койдуңуз да. Бул күчүндө калганга мүмкүн эмес. Себеби дегенде биз соттун чечимисиз эч кандай эч кимге биз бийликти бере албайбыз андайды. Биздин жогорку кеңештин дагы мүмкүнчүлүгү жок андайчы. Ал биз эми областта же болбосо ГКМдин кызматкерине же болбосо башка бир анда соттордун эмне кереги бар? Анда биз башка эле адамдар алып келип ошолорго мен берип коелу, полномочия берели да, ошол чечим чыгат, ошолордун чечими юридический боло берсин, мыйзамдуу боло берсин. Болбой калат андай. Ошондуктан мына Үмүткана мен бул сөзгө берейин деп атып жана эсиме чыгып кетти. Үмүткана туура айтып атат. Булар кайра ошол биз берген сунуштар, же комиссия берген сунуштардын баарын көтөрүп чыгып эле, анан жанагы юридическийге биз өзүбүз кызматкер болсок, кайрадан кийин биз комиссиянын составына кандай болуп келип калабыз? Анда булар бизден да чоң болуп кетеби андачы. Туура эмес болуп калат ушул жердечи. Ошон үчүн биз соттун чечимисиз эч кандай жыйынтыкка келе албай калабыз. Ошону булар комиссия иштеп чыгып, жогорку сотко кайрып, жогорку сот чечими сөзсүз түрдө керек. Сөзсүз түрдө керек. Биз мыйзамдуу мамлекетпиз. Ошондуктан мыйзам менен иш алып баралы. Рахмат. Рахмат. Могул жанагы мыйзамда жазылып атпайбы? Комиссия өзүнүн мөөрү, штампы жана бланкы бар юридикалык жак болуп салынат деп. Силер ушуну айтып атасыңар да, э? Ушул боюнча, анан каржы боюнча, Айбек Тураталиевич, Венера Калбековна, азыр концепциясын колдоп берсеңиздер, мен экинчи окууга ушул сиздер айткан замечаниялардын бардыгын оңдоп келебиз. Мен сунушум, ушул чечимге ошол аз киргизип койсоңуз, ушундай кылып эле чечимгечи, мына биринчи азыр концепциясын колдоп берели. Анан кийинки окууга буну оңдоп түзөө менен анан экинчи окууда каралат деп. Рахмат. Кечиресиз Венера Калбековна, мен суроом бүтпөй калды эле. Бул жерде архивден бар да. Да. Сизге суроо да, бүгүнкү күндө бизде ошол мыйзамда көрсөтүлгөн жылдар аралыгында канча биздин ата бабаларыбыз ушул репрессиянын курмандыгы болгон? Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Мен ушул как раз ушул темага да өзүм бир оюм, пикиримди айтып кетейин дедим. Биздин мамлекеттик архивде бүгүн биздин эң борбордук бир эле архивибиз бар. Шаардын ичинде бул 64-жылы салынган имарат. Бул архив бүгүн 120%га чейин толгон. Ошол жана бүгүнкү мен сиздин сурооңуздун астында Жанар Кубанычбек Ишметке сизге да бир эмемди айтып кетейин дедим. Бүгүн ошо жанагы МВДден алган, ГКНБден алган биздин архивдер, уголовный иштердин баары, анын баары саны 100 миңден ашып кетип атат. Биз 100 миңди ошону каяка киргизип, каяка жайгаштырабыз. Себеп дегенде сактоочу жайлар бизде жок. Өзүбүздүн болгон жанагы улуттук архивибизде бүгүн 120%га толуп турат. Токтоо булагы мынакей даже ушу жогорку кеңештин, өкмөттүн токтоо булагын биз 10 миңдей бир сактоосу ошону ала албай турабыз да. Бул ошо баары ошого байланыш болгонда. Эгерде биз ошо жана ГКН баары рассекречени болуп, анын баары аяга келип биздин архивге түшөт да. Архивге түшкөндө это открытый доступ, граждандар ошо бизден келип окуйт. Читальный залга окуп ошонун баарын таанышы керек. Бизге ошон үчүн аларга иш чаралар салып, залдарды даярдашыбыз керек. Ошого жай түшүш керек да. Ошол бизде эң көйгөйлүү маселе бул сактоочу жайларды биз бүгүн камсызданышыбыз керек. Же өзүнчө бир имарат керек, ага дагы кичине бир штаттык кадрлар керек. Анан ошондо гана биз ошо жайларды салгандан кийин биз ошону бүт архивди МВД менен ГКН документтерин алганга даярбыз. Сиз ошо суроого туура жооп берсеңиздер, так жооп берсеңиздер, суроо берди депутат. Биздин канча биздин өзүбүздүн курман болгон жана биздин репрессияда болгон адамдарыбыз канча болду? Биздин репрессия болгон адамдар боюнча бизге государственный архивде камтылбайт, бул МВДден камтылат. Болду, рахмат, түшүндүк. Ошол кыска эле жооп берип койсоңуз, архивдин маселесин билебиз. Болду, түшүндүк. Жанар Кубанычбек. Азыркы Болот Жумашевич эгер тактап айтканда 18 миңден ашыкты тактап чыкты. Бирок бул жерде жергиликтүү архивдер жок.
МВДныкы жок. Мынакей. Ал канча экенин билбейбиз. Азыр такталганы 18 миңден ашык. Бул 10 китептин ичинде. КГБ'нын архивинде. КГБ'нын гана архивинде. Түшүнүктүү. Анда мындан чыкты, бул жердеги биз так санын билбейт экенбиз да. Бул жерде мыйзамда жазылган Жанар Кубанычбекович 18 миңдей деген бул божомол эле экен да. Биздеги эң же так 18 миңи так табылганы. Азыр биздеги күч органдарынан пока чыга эле экен да анда маалыматтар. Бул көбөйүшү мүмкүн экен. Балким ал жерде, ал жакта түшүнүктүү. Бул так санды мен бир топ мындай илимий макалаларды, талкууларды окуп чыктым. Так санын чынында эч ким билбейт. Бирок мына башка өлкөлөрдө көбөйгөндөн көбөйүп атат да, улам жаңы фактылар чыгып, архивдер. Мына бүгүн менин башкача бир максат бар эле, кичине жана каржылык жака бурулуп кетти да. Ушуну менен бир туруктуу, чогулуп алек болгон бир комиссия болгону өзүнчө бир чоң кадам болмок. Биздики жанагы каражат жагына бурулуп кетип, кичине башка нукка бурулуп кетти. Албетте ал дагы маанилүү бирок. Ал дагы маанилүү. Саны улам мындай ачылып атат, көбөйүп атат. Анан ошол убакта сиз айткандай жанагы менин атам айылда басмачы дедиле. Басмачыларды жанагы сыналгылардан, радиодон бизге таптакыр бир талоончу, зордукчул бир жек көрсөтүп койгон да. Алардын максаты ушу бир эркин Кыргызстаныбызды курсак экен, кордолбосок экен, динибизди сактасак экен, тилибизди сактасак экен деген таптакыр башкача ниет болгон. Ошол тарыхый адилеттүүлүктү калыбына келтирүү үчүн ушул бир комиссия түзүп койсок, ошолор иштей беришсе, Илимдер академиясынын алдына чогулуп, анан ушул акталгандардын саны дагы көбөйөт. Бул мындай чек эмес, мына Болот Абдрахманов чыгарган китептеги бул чек эмес да. Ошондой бир уюм болсо деген ойду айтылганбыз. Бирибизди менимче мына талкуунун аягында түшүндүк. Силердин оюңар жанагы юридикалык жак деген мыйзамдык жагын тактап коюу, экинчиден каржы булагын конкреттүү мыйзамга киргиз деп атасыңар. Туурабы? Мына ушул эки нерсенин үстүнөн мен иштеп келейин. Бүгүн мындай концепциясын колдоп берсеңиздер, мен экинчи окууга силерге жакшынакай кылып туруп, эки маселе боюнча так жоопту алып келем. Туура айттыңыздар, Жанар Кубанычбекович. Себеби юридикалык жагын жана финансы жагын карап барган эң туура болот. Анткени юридикалык жагында басым жасаганыбыз мына жогоруда башкы прокурордун орун басарыдан айтып кетти. Биз документ жагында карашыбыз керек. Анткени биз баарыбыз убагында туура кезинде басмачы деп жаман аттуу болуп калгандар биз акташыбыз керек. Бирок ошол эле мезгилде сиз менен биз окуганбыз да. Кычан Жакыпов дегенде, Уркия Салиева дегенде, аларды убагында мынакей ушинтип мыкаачылык менен өлтүргөн деп даңазалаганбыз. Алардын кийинки тагдыры кандай болуп калат? Алардын баарына ушул тиешелүү органдар өздөрүнүн юридикалык базасын берип, анан кийин корутунду чыгарыш керек. Анткени эки жагын тең бирдей алып кетишибиз керек. Балким ошол мезгилде чын эле баары бирдей болгон эмес. Ошондой иш алып баргандарга чын эле мыкаачылык кадамдар жасалгандыр. Аларына дагы бааны ошол тиешелүү органдар бериш керек дейм, комиссия эмес. Рахмат. Айбек Туратович, туура айтасыз. Мына 4-чү статьяда кылмыш иштеринин материалдарында жоопко тартуунун негиздүүлүгүн ырастаган төмөндөгүдөй далилдери бар адамдар акталууга жатпайт деп туруп, ошол жерде жанагы согуштан качкан, адамзатка каршы кылмыш жасаган, адам өлтүргөн, бейпил элди, жөнөкөй кишилерди баягы өлтүрүп жазалагандардын бардыгы, адамдарды кыйнагандар, каракчылык кылган, талап тоногон, ошол сыяктуу эмелер архивден чыгат да. Бул баланча могул үчүн сүргүнгө айдалды же атылды же камалды депчи. Ошолорду биз акталууга жатпайт деп жазып койдук. Рахмат. Рахмат, Айбек Тураталиевич. Менде да бир суроо. Жия Куронбековна, сизге сөз. Урматтуу депутаттар, менде очень жакшы мындай сураныч бар эле да. Вот именно статья 6.1-де 27 пункт менен кошумчаланып атат. Кайсыларды как бы обоснованность болсо дагы ага карабай общественностька, например, эч кандай опасность алып келген эмес болсо реабилитацияга алып келиш керек деген. Ошол перечень да жакшылап каралыш керек да. Анткени эми бир убакта преступление кылган нерсени азыр эми алып туруп эле ушулар перечень негизинде, анан закондун негизинде кетип калбаш керек да. Ошол жагын дагы юридический жагын жакшылап караш керек деп ойлойм да. Рахмат. Жанар Кубанычевич, менде дагы бир суроо да.
Мына биздин агайларыбыз азыр Улуттук илимий академиянын өкүлдөрү, агайларыбыз азыр өздөрү да айтып кетти. Так канча бизде ушундай адамдар, курман болгон адамдарыбыз, репрессия болгон адамдарыбыз биз да билбейбиз. Туурабы? Сиз өзүңүз айтып кеттиңиз, МВДнын архиви өзүнчө бар, ГКМБнын архиви өзүнчө бар. Ошол архивтерге, ушул жашыруу материалдарга кандай уруксат берилет? Берилеби эми ушул комиссияга? Ушуну айтыңызчы. Комиссияга сөзсүз уруксат берилиш керек. Анткени эгер ал жок болсо, анда бизде ачылбайт. Азыркы боюнча анда комиссиянын мындай зарылдыгы жок болуп калат да. Сөзсүз уруксат берилиш керек. Эми ГКМБ деле азыр архивди ачып, биздин миңдеген адамдарыбызды өзү кызыктар болуп актады негизи. Бирок дагы көп да. Ошон үчүн буга эч ким каршы болбосо керек мындай. Доступ болот, ошо комиссиянын курамына киргизилген ошо ГКМБ кирет, туурабы? Сиз айтып кеттиңиз, тактоо иретинде МВД да кирет, Жогорку Кеңештин депутаттары да кирет, Макул, анда жакшы. Жанар Кубанычевич, өкмөттүн корутундусун окудуңуз беле? Өкмөттүн корутундусунда дагы мына реабилитациялоо боюнча комиссиянын чечимдери сунуштама мүнөзүндө болушу мүмкүн экендиги белгилей кетүү керек деп жазылуу да. Анан кийин ушуга байланыштуу мамлекеттик ыйгарым укуктарды реабилитациялоо боюнча комиссияга берүүнү максатка ылайыксыз деп эсептейбиз деп беришти да. Эмне деп? Ушуга байланыштуу мамлекеттик ыйгарым укуктарды реабилитациялоо боюнча комиссияга берүүнү максатка ылайыксыз деп эсептейбиз деп ушу өкмөттүн корутундусу келди. Сиз кандай дейсиз ушу боюнча айтып коюңузчу. Өкмөт жалпы жонунан каршы эмес, бирок анча-мынча болгон каршылыктарын биз түздөйбүз. Мына экөөбүз барыңыздар социалдык комитет билим берүү мыйзамы боюнча деле бир 5-6 жерде каршы болгон, бирок аягы келип бир пикирге келдик да. Ошон үчүн мындай принципиалдуу каршы эмес, эми ал сыяктуу маселелерде каршы болсо, Жогорку Кеңеш кабыл алып, андан кийин президент кол койсо иштейт деп ойлойбуз. Мындай өтө маанилүү принципиалдуу каршылык жок да. Рахмат, Жанар Кубанычевич, бул мыйзам долбоору абдан жакшы мыйзам долбоор. Мен да колдойм. Бирок ошо сунуштарды эске алуу менен биз дагы бир иштетип чыгышыбыз керек да. Толугу менен ошо мыйзам иштей турган мыйзам болуш керек. Урматтуу депутаттар, дагы барбы суроолор? Суроолор жок болсо, анда комитеттин корутундусун окуп коеюн. Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына саясий жана диний инанымы үчүн социалдык, улуттук жана башка белгилери боюнча куугунтуктан жапа чегип акталган граждандардын укугу жана гарантиялары жөнүндө, Кыргыз Республикасынын улуттук архив фонду жөнүндө, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоорунун концепциясы жактырылсын жана аны биринчи окууда кабыл алуу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине сунушталсын. Ушул мыйзам долбоорунун корутундусунун көчүрмөсү Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, соттук укук маселелери жана Жогорку Кеңештин регламенти боюнча комитетине жөнөтүлсүн. Урматтуу депутаттар, сунуштар эске алуу менен. Анда добушка коем, ким макул? Баары макул, каршы жок. Рахмат. Кийинки маселе, урматтуу депутаттар, мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору 3-окууда кароо сунушталат. Бул мыйзам Кыргыз Республикасы Саламаттык сактоо министрлигине караштуу милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду менен келишим боюнча иштеген саламаттык сактоо уюмдары тарабынан жеңилдетилген шарттарда мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызматты жүзүгө ашыруучу адамдарды медициналык кызмат менен камсыз кылуу максатында иштелип чыккан. Бул маселе боюнча Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министри, Кыргыз Республикасы саламаттык сактоо министрлигине караштуу милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун төрагасы жана башка министрликтерден чакырылган. Урматтуу депутаттар, суроолор барбы? 3-окууда карап атабыз. Экинчи окууда талкуу болгон, абдан жакшы талкуулаганбыз, урматтуу депутаттар. Анда комитеттин корутундусун окуп коеюн. Суроолор жок болсо, мамлекеттик жарандык кызмат
кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору жактырылсын жана аны 3-чү окууда кабыл алуу Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешине сунушталсын. Урматтуу депутаттар, добуш берип коюңуздар. Ким макул? Баары макул, каршы жок. Ушул маселе боюнча чакырылгандар кетирсеңиздер болот. Можно. Бир суроо. Азамат Кеңешевич. Азамат Кеңешевич, вы сможете комментировать справку заключения счетной палаты по вашей деятельности? Там вообще ужасающие цифры. Жылдыз эмекна саламатсызбы? Өткөндө ата журт комитеттин жыйынында дагы ошол боюнча сиз суроо бергенсиз. Биз азыр расмий түрдө сизге эме маалымат даярдап атабыз, жообун беребиз. Бул биз деген алар пресс-служба, счетный палатанын пресс-службасынан алып, алардын сайтында ошо отчетто ошондой кетип калган да маалымат. В фонде ОМС выявлено нарушение на 147 миллионов депчи. Бирок бул деген бизден чыккан жок, бул саламаттык сактоо уюмдарынан чыккан. Биз аркылуу жанагы финансирование болгон саламаттык сактоо уюмдарынан чыккан суммада жалпы 100дөн тегерегинде саламаттык сактоо уюмдары текшерилген. Ошол баягы чогулганда ошондой сумма болду да. Анын ичинен 51 миллион подлежит к восстановлению деп жазылган. В ходе аудита восстановлено 31 миллионов. Азыр предписанияны биз өткөн жумада алганбыз. Предписание боюнча иштеп атабыз. Кандай нарушение болгон, эмне болгон сизге расмий түрдө жазып беребиз. То есть вы хотите сказать, что эта справка не совсем обоснованная, она такая полуобоснованная, да? Просто это из СМИ вышло? Нет, так хотите сказать, это нарушение не в фонде ВМС, это в организации здравоохранения. Но так как они... Вы финансируете организацию здравоохранения, да. Вы должны контролировать все эти средства. Хорошо, мне отправьте вашу... Хорошо, мы официально отправим. Урматтуу депутаттар, кийинки маселе. Сиздердин карооңуздарга Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети тарабынан сунушталган эркектер менен аялдар үчүн бирдей укуктар менен бирдей мүмкүнчүлүктөрдүн мамлекеттик кепилдиктери жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоорунун концепциясы киргизилип жатат. Баяндама үчүн сөз Кыргыз Республикасынын эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министри Гүлнара Маришевна Батыровага берилет. Сөз сизде. Урматтуу депутат, урматтуу Гүлнара Маришевна. Чоң рахмат. Урматтуу Венера Калыбековна, урматтуу депутаттар. Сунушталган эркектер менен аялдар үчүн бирдей укуктар менен бирдей мүмкүнчүлүктөрдүн мамлекеттик кепилдиктери жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча мыйзамдын долбоору Кыргыз Республикасынын конституциясына шайкеш келтирүү, ошондой эле эркектер менен аялдар үчүн бирдей укуктар менен бирдей мүмкүнчүлүктөрдү камсыз кылуу боюнча мамлекеттик кепилдиктердин натыйжалуу тутумун жаратуу үчүн мыйзамдагы боштуктарды жоюу максатында иштелип чыккан. Аталган мыйзам долбоорун иштеп чыгууга Кыргыз Республикасынын президентинин 2021 жылдын 8 февралындагы номер 26 Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына инвентаризация жүргүзүү жөнүндө жарлыгы негиз болгон. Долбоордо колдонуудагы мыйзамдын 36 беренесинин ичинен 10 беренеге редакциялык мүнөздөгү өзгөртүүлөр жана тактоолорду киргизүү каралган. 4 берене Кыргыз Республикасынын гендердик мамилелер жаатындагы мыйзамдар, 24 берене гендердик теңчиликти камсыз кылуу боюнча жогорку кеңештин компетенциясы, 29 беренеде Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын жана башка ченемдик укуктук актыларынын долбоорлорунун гендердик экспертизасы, 7 жана 25 беренелеринде редакциялык мүнөздөгү өзгөртүүлөр, 5, 10, 21, 30 жана 34 беренелеринде Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексине жана Кыргыз Республикасынын жооруктар жөнүндө кодексине ылайык басмырлоо үчүн кызмат адамдарынын жоопкерчилиги. Аталган беренелерге төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана тактоо иретиндеги толуктоолор киргизилди. Колдонуудагы мыйзамдын 4 жана 29 беренелерин Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 6 беренесине ылайык келтирүү, же болбосо гендердик мамилелер жаатындагы Кыргыз Республикасынын мыйзамдары эл аралык укуктун жалпы таанылган принциптерине жана ченемдерине, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык күчүнө кирген эл аралык келишимдерге негизделет деп өзгөртүлдү. Колдонуудагы мыйзамдын 24 беренесин Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 80 беренесине ылайык келтирүү,
Башкача айтканда, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши президенттин сунуштамасы менен сот адилеттиги иштери боюнча кеңештин сунушунун негизинде Жогорку соттун жана Конституциялык соттун судьяларын шайлайт. Сот адилеттиги иштери боюнча кеңештин курамын бекитет деп өзгөртүлдү. Колдонуудагы мыйзамдын 7 жана 25 беренелериндеги өкмөт деген сөздөр министрлер кабинетин деген сөздөргө алмаштырылды. Колдонуудагы мыйзамдын 5, 10, 21 беренелеринде Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына шилтеме жасоо менен күнөөлүү адамдарды жоопкерчиликке тартуу каралган. Бирок конкреттүү ченемдик укуктук актыларды же мыйзамдардын чөйрөлөрүнө көрсөтмөлөрдү камтыган эмес. Колдонуудагы мыйзамда беренелердин бузгандыгы үчүн түздөн түр жоопкерчилик белгиленген эмес. Ошондуктан жоопкерчиликтер төмөнкүлөргө ылайык жүргүзүлөт. Колдонуудагы мыйзамдын 5, 21 беренелери бузулса, анда жоопкерчилик Кыргыз Республикасынын Кылмыш жаза кодексинин 156 жана 189 беренелерине ылайык аныкталат. Колдонуудагы мыйзамдын 5, 10, 34 беренелери бузулса, анда жоопкерчилик Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексинин 435 беренесине ылайык аныкталат. Ошол эле учурда колдонуудагы мыйзамга төмөнкү толуктоолор киргизилди. 10 беренеде жоопкерчиликке күнөөлүү адамдар деген сөз күнөөлүү кызмат адамдары деп толукталды. 30 берене субъекттер Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган жарандардын кайрылууларын кароонун тартиби, ошондой эле бул субъекттердин укуктук абалын жана уюштуруучулук ишин жөнгө салуучу тартипте жана мөөнөттө гендердик басмырлоо фактыларын карап чыгууну жүзөгө ашырат. Колдонуудагы мыйзамдан төмөнкүлөр алынып салынды. 34 берененин кайталанышын жана бүтүндөй мыйзамдарга жалпы шилтемени жоюу максатында 9 беренеде мыйзамдын жоболорун аткарбагандыгы үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчиликти белгилейт деген сөздөр алынып салынды. 7 беренеден мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары өкмөт бекиткен тартипте жана атайын тарыздердин негизинде гендердик саясатты ишке ашырууга жоопкерчиликтүү уйгарым укуктуу мамлекеттик органга гендердик саясатты ишке ашыруу боюнча жыл сайын отчет берет жана аны жалпыга маалымдоо каражаттарына жарыялайт деген сүйлөмдөн өкмөт бекиткен тартипте жана атайын тарыздердин негизинде деген сөздөр алынып салынды. Макулдашуу жана бекитүү жол жоболорун жөнөкөйлөтүү максатында отчеттун формасы Кыргыз Республикасынын эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин локалдуу ченемдик актысы менен бекитилет. Урматтуу Венера Калыбековна, урматтуу депутаттар, сунушталган мыйзам долбоорун сиздерден колдоо берүүңүздөрдү суранам. Чоң рахмат. Рахмат, Гүлнара Маришевна. Урматтуу депутаттар, аталган мыйзам боюнча суроо жооп өтөлү. Жылдыз Эсенбековна, сизге сөз. У меня вопрос к, наверное, представителю Кабинета министров. Статья 25. Компетенция Кабинета министров по обеспечению гендерного равенства. Кабинет министров в пределах своих полномочий определяет основные направления гендерной политики. Скажите, пожалуйста, сколько членов Кабинета министров женского пола? Сколько у нас акимов женщин в республике? Жылдыз Эсенбековна, саламатсыздар, урматтуу депутаттар жана жыйындын катышуучулары. Бул боюнча эмгек министрине жүктөлгөн, ошон үчүн Гүлнара Маришевна жооп берип койсоңуз. Президенттик администрацияда 311 аял киши. Нет, члены Кабмина. Члены Я Кабмина. не говорю об администрации. Члены Кабмина. Жергиликтүү, значит, члены Кабмина экөөбүзбүз, эмгек Кыргыз Республикасынын эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги, экинчиси цифровизациялык өнүктүрүү министри. 2 аял бар. Акимдерден бүгүнкү күндө орун басарлар 31 аял бар. Нет, я говорю, аким жөнүндө орун басарын сураган жокмун. Аким аял барбы? Аким аялдар жок. Вообще, как можно говорить о гендерном равенстве и об этом законе, если госслужащих вот, в самой верхушке вообще нет женщин? Всего 2 женщины министра и ни одного женщина акима. И вообще, толковать о чем-то можно здесь вообще? В госслужбе? Туура айтасыз, Жылдыз Эсенбековна. Өзү негизи Гүлнара Маришевна, бул ушу мыйзам боюнча бул жакшы мыйзам, чын эле. Жакшы мыйзам, бирок бизде
көп министрликтерде дагы, акимияттарда дагы, эми жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарда дегеним 30% квота да сакталбайт да өзү негизичи. Сизде ушундай маалымат барбы, Гүлнар Маришевна? Өз негизи канча аялдар иштеп атышат, ушу акимияттарда, ушу айыл өкмөттөрдө, облуправаларда? Жалпы бизде, мен президенттик администрациядан баштасам, 225 киши эмгектенет, анын ичинен 82 аялдар, бул 36,4% түзөт. Жогорку кеңештин аппаратында 445 болсо 178, 40% түзөт. Жогорку сотто 4 болсо 1 алын аялдар 25% түзөт. Конституциялык сотто 3 аял 33,3%. Борбордук шайлоо комиссиясында 1 аял, эсептөө палатасында жок, акыйкатчы 1. Андан тышкары Кыргыз Республикасынын президентинин ыйгарым укуктуу өкүлдөрү областтар боюнча 27 болсо, алардын 4 эле аялдар, 14,8. Акимдердин орун басары 31, бул 25,8 түзөт. Шаардын орун басарлары 8, бул 9,3% түзөт. Шаардык райондук кеңештерде жок. Айыл өкмөттөрдүн башчылары 452 айыл өкмөт башчынын ичинен 14 аялдар, бул 3,1 гана пайызды түзөт. Мне еще. Вот статья 21. Скажите, пожалуйста, к какой уголовной ответственности будут привлекаться в случае давления или преследования работников на основе гендерных стереотипов, включая сексуальное домогательство? Работодатель несет ответственность с уголовным законодательством. Какое уголовное законодательство у нас? По какому уголовному законодательству будут привлекаться эти лица? По какой статье и... Эгерде 21 берене бузула турган болсо, анда бул жоопкерчилик Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 156 жана 189 беренелерине ылайык болот. По 156 и 189 статьям. Азыр мен карап туруп айтып берейин. Бир кол менен кичине ыңгайсыз болуп атат, азыр кечирим сурайын. Бул сексуалдык мүнөздөгү аракеттерге мажбурлоо беренеси. Ушул эгерде ушул кодекстин 154 жана 151 беренелерине каралган кылмышкерлерде мындай белгилер болбогондо, бул шантаж кылуу жолу менен же болбосо жабырлануучунун материалдык же башкадан көз каранды болгонун пайдалануу менен адамдарды сексуалдык мажбурлоо боло турган болсо 1 жылдан 3 жылга чейинки мөөнөткө белгилүү бир кызмат ордун ээлөө же болбосо белгилүү бир иш менен алектенүү укугунан ажыратууга, же 1 жылдан 3 жылга чейинки мөөнөткө түзөтүү жумуштарына, же болбосо 1000ден 2000 эсептик көрсөтүчтөргө чейин айып салууга, же 5 жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратууга жазаланат. Анан ушул эле жоосундарды 14 жаштан 18 жашка чейинки балага карата колдоно турган болсо, анда 1 жылдан 3 жылга чейинки мөөнөткө белгилүү бир кызмат ордун ээлөө же белгилүү бир иш менен алектенүү укугунан ажыратуу менен 10 жылдан 15 жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратууга жазаланат. Ошол эле жоосундарды 14 жашка толо элек балага карата жасала турган болсо, 1 жылдан 3 жылга чейинки мөөнөткө белгилүү бир кызмат ордун ээлөө же белгилүү бир иш менен алектенүү укугунан ажыратуу менен 15 жылдык мөөнөткө эркиндигинен ажыратууга же болбосо өмүр бою эркиндигинен ажыратууга жазаланат. Да, я считаю, раз нет вообще равенства гендерного в высших эшелонах власти, вы сказали, это составляет меньше 3%. Вообще говорить и принимать такой закон, по-моему, об этом рано еще. Нужно обеспечить гендерное равенство в первую очередь в республике, потом принимать эти законы.
Бүгүнкү күндө мамлекеттик программа жазылып жатат. Мына ошол жерде ушул гендердик маселелер боюнча жакшы программа азыр жазылып жатат. Гүлнара Маришевна, ушул мыйзам аткарылышы боюнча бизге кат жүзүндө маалымат берип коюңуздарчы. Макулбу? Канча бар бүт депутаттарыбызга? Мен суранып кетет элем сизденчи. Урматтуу депутаттар, бул концепция биринчи окуу, экинчи окууга биз өзүбүздүн сунуштарыбызды берсек болот. Анда урматтуу депутаттар, комитеттин корутундусун окуп коюн. Эркектер менен аялдар үчүн бирдей укуктар менен бирдей мүмкүнчүлүктөрдүн мамлекеттик кепилдиктери жөнүндө Кыргыз Республикасы мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасы мыйзам долбоорунун концепциясы жактылсын жана аны Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине биринчи окууда кабыл алуусу сунушталсын. Урматтуу депутаттар, добуш берип коюңуздар. Ким макул? Баары макул, каршы жок. Рахмат. Чоң рахмат. Акыркы маселе, урматтуу депутаттар, ар кандай маселелер боюнча медициналык буюмдарды жүгүртүү жөнүндө жана дары каражаттардын жүгүртүү жөнүндө Кыргыз Республикасы мыйзам долбоору талкуулоо боюнча парламенттик угуулар өткөрүү боюнча маселе. Биз баягында да мен айткам, ошого Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңешинин регламенти жөнүндө Кыргыз Республикасы мыйзамынын 115 беренесине ылайык аталган мыйзам долбоорун кеңири талкуулоо үчүн 2023 жылдын 29 сентябрында парламенттик угууларды өткөрсөк. Урматтуу депутаттар, 29 сентябрь. Анда урматтуу депутаттар, парламенттик угуулардан да 6 октябрга жылдырдык. 2023 жылы болот, өтөт. Дагы бир маселе, ошо ар бир мыйзамды өзүнчө добушка коеюн. Медициналык буюмдарды жүгүртүү жөнүндө Кыргыз Республикасы мыйзам долбоорун талкуулоо боюнча парламенттик угуулар өткөрүлсүн жана 2023 жылдын 6 октябрында дайындалсын. Медициналык буюмдарды жүгүртүү жөнүндө Кыргыз Республикасы мыйзам долбоорун кароо мөөнөтү 1 айга узартылсын. Добуш берип коюңуздар, урматтуу депутаттар. Баары макул. Экинчи мыйзам. Дары каражаттан жүгүртүү жөнүндө парламенттик угууларды 6 октябрда 2023 жылы өткөрүлсүн. Дары каражаттарын жүгүртүү жөнүндө Кыргыз Республикасы мыйзам долбоорун кароо мөөнөтү 1 айга узартылсын. Урматтуу депутаттар, добуш берип коюңуздар. Баары макул, каршы жок. Чоң рахмат, урматтуу депутаттар. МП комитетке чейин көрүшкөнчө.